кайсы өсүмдүктү отургузуп жакшы кирешеге чыгам? Жерим бар, бирок кандай агробизнес кылсам болот? Өстүргөн өсүмдүктү проблемасыз кымбат сата аламбы? Өсүмдүк тандап өстүргөн учурда дагы бунун баарына канча каражат кетет жана канча убакыт, анан канча киреше алам? Ушул суроолорго жооп бере турган видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анткени кээ бир адамдар видеону толук көрбөй, маалыматты жарым-жартылай алып, ийгиликтен артта калып жатышат. Саламатсыздарбы, мекендештер? Бүгүн ежевика жөнүндө сөз кылабыз. Биздин Агролайф долбоорунун алкагында 4 жылдан бери текшерилген ежевиканын Лохнес сортуна токтолобуз. Эмне үчүн дал ушул Лохнес? Анткени дыйкандардын көпчүлүгү бир добуш менен ушул сортко биринчи орун беришти. Артыкчылыктары: иммунитети күчтүү, түшүмү мол, мөмөлөрү чоң, сапаттуу жана салмактуу келет. Тикенеги жок, ташууга ыңгайлуу, даамы таттуу, кычкыл эмес, кисло-сладкий да эмес. Бул 5 чоң плюсу. Дагы плюстары көп. Ежевика 10 жылдан ашык түшүм берет. Бир түптөн, бир көчөттөн 5 килограммдан 25 килограммга чейин алууга болот. Китебинде 30 килограмм деп жазылат, бирок бул 3-4 жылдарында. Туура агротехнологиясын сактагандар, аракет кылгандар гана жетет. Мөмөсү чоң, 16-17 граммга чейин. Расходторун эсептесек, 1 гектарга 2,5 миң 2800 көчөт кетет. 10 сотука 250-280 даана. Аралыктарын айта кетсек, катар арасы ряд 2-2,5 метр болот. Көчөттөн көчөткө 1,5 метр. Кааласаңыз тамчылатып сугаруу, капельный кылсаңыз болот. Каражат жетишпей жатса, арык менен да ийгиликтүү өстүрүп жаткандар да бар. Ежевика Кыргызстандын дээрлик баардык аймактарында өсүп жатат. Болгону өтө ысык аймактарга агросетка тартуу керек. Күнгө тийип калган мөмөнүн бир бети күйүп калышы мүмкүн. Кышкысын сөзсүз агроспан менен жаап коюу зарыл. Бул негизги агротехнологиясы. Жер семирткич, дары-дармек, кыркуу, агротехникасы тууралуу жөнүндө сөз кыла берсек, чыгарылыш аябай узун болуп кетет. Же болбосо Агростайл деген компания бар. Номерин калтырып кетем. Мына ушул жер семирткич, дары-дармек, аларды кантип колдонуу, баалары, жалпы ушул темага суроолорго жооп ала аласыздар. Экрандагы телефондорго кайрылып, описанияга да жазып коем. Агростайлга кайрылып, кененирээк маалымат ала берсеңиздер болот. Азыркы замандын дагы бир көйгөйү бул чыдамсыздык. Көптөр кыска видеолорго көнүп алышып, 20-30 минуталык маанилүү, терең, мааниси терең видеолорду көрүүгө чыдамы жетпей өчүрүп салышат. Ошол эле учурда кыска видеолорго 2-3 саат коротуп коюшат. Эми кайра ежевикага кайрылсак, элдин арасында мындай суроолор жаралат. Өстүрүп, чындап жыргаган адам барбы? Биздин Агролайф долбоору мунун тирүү далили. Толук ишеним менен бир нече мисал келтире алабыз. 2025-жылы бир нече дыйкандарды кыдырып, тартып видеого өзүм барып көрдүм. Дыйкандарды кыдырып, кандай өстүрүп жаткандарын көрүп, көп суроолорго жооп алдым. Жыйынтыгында толук ынандым десем жарашат. Өз көзүм менен көрүп, даамын татып, ушул Лохнес сортун элге ачык сунуштоого чечим чыгардым. Кыргызстанда бул сортту толук көбөйтсө болот. Анткени тартылган дыйкандар түшүмүн кыйналбай сатышууда. Түшүмү мол. Кадрда көргөнүңүздөрдөй, ушундай түшүм көрүп турсаң, кандай көз кубанат. Келечекте дагы ушул ежевиканы көбөйтүп, кошумча жер алып жатышат. Бул эмнени билдирет? Иштесе болот, өнүксө болот. Эми чоң башкы суроого келели. Сбыт маселеси. Кайда сатабыз? Сбыт жолго коюлса, калганын дыйкан өзү алып кетет деп көп айтып калышат. Келгиле ушул суроого чогуу жооп берип көрөлү. Мисалы сезон маалда малина бышты дейли. Биз эмне кылабыз? Дароо сатабыз. Анткени бул тез бузулуучу продукт, скоропортящий деп эсептелинет. Кечке чейин сатылбаса, түшүм текке кетет. Эгер кабыл алган балдар ар кандай себептер менен ала албай калса, кайра эле дыйкан жабыркайт. Ошондуктан кандай баа болсо дагы сатып салалы деген абалга түшөбүз. Бул базар. Тилекке каршы ушундай көрүнүштөр көп. Мына ушундай көз карандылыктан чыгыш үчүн сактоо, кайра иштетүү, шок тоңдуруу, шоковая заморозка жана холодильный технологияларды киргизишибиз керек. Жок дегенде холодильник болсо, 2 күндөн 10 күнгө чейин убакыт утабыз. Жакшы баага сатууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал эми шок тоңдуруу болсо, шоковая заморозка мөөнөтү 12 айга чейин сактаса болот. Жакшы реклама болсо, экспортко кетет. Кудайга шүгүр, биздин мөмө жемиш экспорттолуп эле жатат. Кайра иштетүүнүн жолдору дагы көп. Буюрса кийинки чыгарылышта да сөз кылабыз. Дагы бир жакшы нерсени белгилеп кетейин. Жылдан жылга экспорт кылган адамдардын саны көбөйүп жатат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Кабыл алган жайлар көбөйгөн сайын каяка сатабыз деген суроо азаят. Биз дагы ушул жолдорду изденип иштеп жатабыз. Эми айрымдар айтат: "Мен тобокелдикке барбайм. Жок, мага дагы далил керек" деп. Андай болсо дагы бир факт. Россияда эң көп колдонулган топ 5 азыктардын катарына мөмө жемиш кирет. 140 миллион калкы бар Россия үчүн. Кыргызстан мөмөсүн бир шаар эле жеп коет. Россиядан тышкары дагы СНГ мамлекеттер бар. Андан тышкары биздин мөмө суроо талапта. Анткени россиялыктар курсагы ток эл. Алар жөн эле тамак эмес, пайдалуу витаминдүү,
азык издешет. Туура тамактануу деген түшүнүк бар. Ежевика дал ушул талаптарга жооп берет. Комментарийлерде ар дайым жазылат: ежевика көбөйүп кетсе өтпөй калат, баасы түшөт деп. Менин жообум мындай: биринчиден, Кыргызстандагы дыйкандардын баары өстүрбөйт. Кандай болсо да ар бир дыйкандын өзүнө жаккан, жакшы көргөн өсүмдүгү бар, ошону өстүрөт. Экинчиден, көлөм көбөйсө бул плюс. Урматтуу дыйкандар, ушул нерсени жакшылап бир ой жүгүртүп көрөлү. Экспортчуларга экспорт кылган, сыртка ташыган балдар 200 килограммга, 800 килограммга кызык эмес. Ал эми тонналап бир жерден бир фура толтурса, ошондо чындап пайдалуу болот. Кыскасы, баарына жакшы. Албетте чыгымдар бар, кыйынчылыктар да бар. Мен аларды айтып коюшум керек. Көйгөйлөр толтура, бирок аларды жеңиш керек. Кыйынчылыкка туруштук берген, изденген, аракет кылган адамдар гана ийгиликке жетет. Биз AgriLife аркылуу маалымат таратабыз. Эл маалыматка бай болсун, туура чечим кабыл алсын деп. Келгиле бир жөнөкөй эсептеп көрөлү. Ток этер жерине келдик. Ушул жерден калькулятор даярдап койсоңор болот. Азыр долларларды эсептейбиз. 1 гектарга 2,5 көчөт кетет. 2,5-2800 көчөт кетет. Ар бир түптөн 15-20 килограмм деп эле коелу. 10 килограмм гана деп эсептейли. Жыйынтыгында 25 тонна. Эгер 1 килограммын 180 сомдон сатсак, 4 миллион 500 миң чыгып атат. Доллар менен 51 миң чыгат. Көчөтү да негизи сатылат, азырынча эсептебей коелу. Бир нече чыгымды ошол эле көчөт менен жаап койсо болот. Толугу менен деп айта албайм, бирок жок дегенде 20-30% жабуу бул жакшы жыйынтык. Негизи 1 гектарга 10 миңден 15 миң долларга чейин чыгым кетет. Көчөт, капельное орошение, сугаруу, шпалера жана башка. Тажрыйбалуу дыйкандар жакшы түшүнөт. Канча салсаң, ошончо берекесин берет. Бул эсеп 2 жылдан кийинки абал. Урматтуу көрүүчү, биринчи жылы ооз тийип варенье кылып алсаңар болот. Бул да жакшы көрүнүч. Биринчи жылга чоң киреше күтпөйбүз. Биринчи жылы жакшы салым жасап койсоңор, кийинки жылдары берекесин берет. Кайталап кетейин, ежевика көп жылдык 10 жылдан ашык түшүм берет. Ошондо ежевика түшүмгө экинчи жылы жакшы кирет. Эми эсептейли, пайда 51 миң доллар дейли. Эгер чыгым катары 15 миң долларды алып салсак, 36 миң доллар калат. Мындан дагы 15 миң долларды расход кылып, прочий расход деп алып салайын, 16 миң таза калат. Кийинки жылдары чыгым азаят, ал эми киреше көбөйөт. Бул перспективдүү агробизнес. Андан тышкары, урматтуу көрүүчү, биз ар бир түптөн, бир көчөттөн 10 килограмм гана эсептедик. Эгер агротехнологиясын туура сактап, 20 килограммга чейин алсаңар болот. Азыркы сандарды 2 эсе көбөйтсөңөр болот. Чыгым дээрлик ошол эле калат, болгону теримчилерге көбүрөөк төлөйсүңөр. Бааны биз 180 сом деп алдык. Эгер 200-300 сомдон сатсаңар, бул да толук мүмкүн. Бул бааларды асмандан алынган жок. Рынокторду изилдеп жүрөбүз. Калькуляторда алып, өзүңөр эсептеп көргүлө. Эми бул нерсе толук мүмкүн. Ежевика Лохнес сорту сезондо түшүм берүүсү кыска болсо дагы, бирок аябай көп берет. Салмагы оор келет дагы, көлөмү да чоң болот. Араңарда мыктылар бар деп ишенем. Шок тоңдуру кылсаңар 3-4 эсе кымбат сатууга болот. 25 тоннаны шоктук тоңдурулган мөмө катары 350 сомдон гана эсептесек, долларга айлантканда болжол менен 100 миң доллар чыгат. Сөзсүз түрдө шоковый заморозканын өзүнүн чыгымдары бар. Ежевика тууралуу тема шоктук тоңдурууга өтүп кетчүдей болуп калды. Ошондуктан жыйынтыктап коелу. Урматтуу мекендештер, экранга жана описанияга телефондорду жазып коебуз. Кайрылып дагы толук маалымат алсаңар болот. Эмнеден башташ керек, кайдан көчөт алабыз, кайсы агро дүкөндөргө кайрылабыз, ар бир кадамдар боюнча кандай кеңештер алабыз, төмөнкү номерлерге же WhatsAppка жаза бериңиздер. Албетте бул чоң дыйкандарга агробизнес катары карап жатабыз да. Бирок эми бизде биринчиден жөн эле чакан огородко отургузуп коелу дегендер да бар. Үй бүлөбүз менен жейбиз дегендер да бар. Аларга дагы көчөт жиберебиз. Экинчиден, эксперимент кылып, көптөн эмес, аздан отургузуп көрөм дегендерге да көчөт бар. Кыскасы, канча дана керек болсо, ошончо салып жиберебиз. Азыр эми жакшы болуп калбадыбы? Доставка деген нерсе бар. WhatsApp, видео вызов. Төмөнкү телефондорго жаза бериңиздер. Кайрылып, көчөттөр боюнча маалымат топтой бериңиздер. Жыйынтык бирөө эле. Ежевика бул иштесе киреше берген келечеги бар агробизнес. Туура сорту тандап, агротехнологиясын сактап, сактоо же тоңдуруу мүмкүнчүлүгүн кошсоңор, келеше жыл сайын өсөт, ал эми чыгымдар акырындан азаят. Биз көрсөткөн эсептер кыял эмес. Реалдуу талаада көрүлгөн, текшерилген мисалдар. Ежевика узак мөөнөттүү, туруктуу жана масштабтуу иш. Эгер баштайм деп чечсеңер, дал ушул Лохнес сорту бүгүн эң ишенимдүү вариант. Дыйкандар тандаган, рынокто өтүп жаткан текшерилген сорт. Лохнес ежевиканын көчөттөрүн азыртан брондоп коюңуздар, анткени көчөттөрдүн саны чектелүү. Кээ бир адамдар жаздын камын азыр көрүп брондоп коюшкан.
Мейли урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы башка агробизнес боюнча видеолор даярдайын. Идеялар көп. Каналга катталыңыздар, биз менен болуңуздар. Эң башкысы, эл эмгегин жер жебейт.